баарыңар жакшы жүрөсүздарбы, ден соолугуңар жакшыбы? Мен мына группадагы сөздөрдү угуп жөн тура албадым. Мен дагы оюмду айтып коеюн деп. Мындан канча жыл болду? Бир 3-4 жыл болуп кетти окшойт да. Жумагүл, кандайсың? Мен сенен алган бочум. Бир кыз дейсиң, ошол мен бочумун. Москвада жүрүп сенен алчу элем. Кыргызстанга барганда Динарадан алчу элем. Динара мени жакшы тааныйт. Мен ушул бронхит астма болчу меники. Анан мен өтө катуу ооруганмын. Анан бир подружкам мага ушуну ичип көрчү, может жардам берип калат сага деп ниет коюп, шыпа табайын деп жакшы ниет менен ичип баштаганмын. Көп жылдар токтотпой ичтим. Кудайга миң халла шүгүр, силер себепчи болдуңар. Менин бронхитим калды, Кудайга шүгүр. Азыр көбү сурайт, сен ошентип ооруч элең. Өткөндө туугандарым менен чогуу турсам да айтат, сен бронхит элең жаман катуу оорудуң эле, кандай жакшы болуп калдың дейт. Анан бир фирманын дарысын иштейм деп койдум көпчүлүктүн арасында, эми баягы жер тар болгон үчүн. Анан ошентип ичип жүрүп, анан кийин Москвада жүрүп, баягы климакс деген бар да бизде. Анан климакс болуп калып, климакста билесиңер кимдин башынан өтсө, барып бир сыйра текшеринебиз, аерибиз ооруйт, биерибиз ооруйт дегеле, каерибиз ооруганын да өзүбүз да билбей калабыз го. Анан барып немеге түштүм. Аппаратка женский жак полный түшсөм, айтып атпайбы? Сенин миомаң бар экен эле, миомаң жакшы болуп калыпсың, заживлять этиптир деп. Ошондо таң калып атпаймынбы өзүм дагы? Ошол кыздар дегеле зыян тартпайсыңар, жалат болбой алып ичкиле. Дегеле. Жакшы, рахмат. Зүлфия атың сенин. Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен ошол результаттарымды айтам, айткым келе берет да, айткым эле келе берет. Анан бу эже чын айтып атабы, жалган айтып атабы, айта эле берет дебесиңдер деп, анан анча да бир ушундай бир суроо берип калгандарга чыдабайм да. Чыдабастан анан чыга калам. Ошо бу елеп-сегиз жакшы, ушунчалык жакшы касиетти, жакшы, ушунчалык жакшы капсула экен да. Мен дагы сен айткандай канча компаниялардын дарыларын ичкенмин да. Ипар, Эрсак, Медтяншан дейби, эмне ошондой баягы чай, кофеди эч кыкса баарын эле ичип көрдүм. Ошо бир 3-4 күн жакшыдай болуп жүрөм. Кийин дагы эле баягы, анан деген ошо кымбат го дагы, еще бүт дарылары кымбат. Утур эле унтуп алып иче берсем 3-4 күндө эле кандай болсун деп, анан ушу елеп-сегизди ичкенден кийин анан токтодум да, мен ушу точкага токтодум. Ушунчалык жакшы жардам кылгандыктан бул эми Елефтен жакшы эми компания жок экен. Ушу Бепик компаниясынан жакшы компания жок экен да, сезип калдым да, өзүм пайдалангандыктан. Ошо анан билбедим, ушу 700 ооруга шыпа дегенден кийин эми да, ушу мачаны дагы эме кылып токтотушу мүмкүн да. Ошо недержание мача деген токтотушу мүмкүн. Сен ичип көр, бирок менде андай жок эле дагы, билбедим аны. Ичип көр, анан Динаранын номерин дагы берейин, сурайсың Динарадан дагы. Зыяны жок го баары бир. Майли ишенбесең да ичип көргүн, анан барып сезсең керек ошол жардам кылганын. Алып ичип көргүн, мен Динаранын номерин берем, сүйлөшөсүн. Ооба, Гүлкан эже, менин атым Сара. Ооба, мен деле ошо иш башында кандай оор экен, эми бул ооруму кайра күчөтүрө деп дагы ойго келет экенсиң, эми жан деген жан да ширин. Анан табакалга салып эле шыпа табам буйруса деп ошо немесин окудум. Башында мен Динараны да тааныбай почум. Кийин анан немеден тапкам, мен ютубтан. Менин өзүм бир аяшым чыгып калды. Ютубка жазсаңар эле чыгат, Елеф 8 депчи. Ошо жөнүндө полный информация аласыңар дагы, анан өзүңөр кайсы эмне экенин түшүнүп аласыңар да, кыскасы. Анан эми бизге окшогондорго может ишенбегендер да болушу мүмкүн, эми булар баягы өздөрү иштеп ошол жактан акча алышат деген ойго да келиши мүмкүн да, эми ар кимдин түшүнүгү ар кыл. Ошого алып ичиңиз, ондон алып ичип көрүңүз. Бир ай ичип токтотпоңуз только. Токтотпой ичип, ниетти коюп ичип көрүңүз. Бирок сөзсүз Кудай кааласа шыпа табасыз эже. Мен дагы ошо башында меники дагы аллергический бронхит экен да, аны билбеппин да. Айткан врачтар, эми ого эмне кылам деп, мен жайлоолорго дагы барып жүргөм, мен жаным үчүн каяктарга барбадым. Мен айтып берсем эже, азыр мен жөтөлгөндөрдү мен жакшы түшүнөм. Жөтөл деген эң жаман нерсе да. Жөтөлгөндө бир аял кишиники баары жагынан кетет. Аны билип эле турам. Анан туалеткада бара албай калгам, мен одышка болупчу. Ордумда отуруп калгам. Мен өзүм андай жаш болчумун, 30 канча жашта элем. Иши кылса 37-де, 38-де элем да. Ошол мезгилде мындан 12 жылдай болуп калды. Ошо башында башталганында оору. Анан ошондо больницага да жаттым. Больницаныкы эми баягы убактылуу экен да. Убактылуу гана басат, анан эле 1-2 айдан кайра күчөйт. Кайра күчөп чыгат. Уже көнүп каласың. Анан көрө больницага деле жатпаңыз. Ошондо эле үйдө эле ысык жүрүп, диетаны кармап. Анан арыктап да калдым. Адам көп толуп кеткенде дагы ошондой оорулар күчөйт экен да, иммунитет түшкөндө. Бул иммунитетти дагы көтөрөт экен. Кудайга миң халла шүгүр эже. Эми канымы көргөнүмө айтып коеюн дедим да. Эч кыжалат болбостон ичиңиз эже, сиздин уже голосуңуздан эле билинип турат сүйлөгөндө. Меники дагы ошентип булуп калчу эле да. Азыр туп-тунук, Кудайга шүгүр. Сүйлөгөндө эле билет адам кандай ооруп атканын. Эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы иштеп жүрөсүзбү? Ден соолугуңуз жакшыбы? Ооба, Аллах шыпа берсин. Баарыбызга эле жакшы шыпа берип атат. Ошо биз дагы иштебейбиз бул эмедечи, компанияда иштебейбиз. Ошо Динарадан капсуланы алып ичип эле жакшы результат алып, анан ошо Москвада керек дегендерге эле өзүм алдыртканча кошо алдыртып берип атам. Бул жерде эч кандай реклама жок.
чындап өзүңүздөр алып ичсеңиздер, пайдасын билсеңиздер, анан айтасыздар кандай экенин. Мен дагы өтө көп Кыргызстанга канча компания келсе бардыгына жазылып, бардыгын жеп эме кылып көргөмүн да, ооз тийип көргөмүнчү. Көп компанияларда мисалы кальций, магний, цинк, железо болуп бөлүнөт да, витаминдер, баттар. Мисалы адам билбейт да, кайсы организмге кайсы витамин жетишпей жатканын билбейт адамчы. Биз кальций ичсек, может бизде кальций жетерликтир. Магний ичсек, может бизде магний жетерликтир. Билбейбиз да анычы. Ошон үчүн биз ушу ЛФТ ичип эле иммунитетибизди көтөрүп койсок, организм өзү ошо керектүү витаминдерди иштеп чыгарат да. Иммунитет жогору болсо эч кандай ооруну дагы сезбейт да. Оору болсо дагы жеңил өтүп кетет. Тез эле организм жеңип кетет. Ошон үчүн ойлонбой алып ичиңиздер. Сиз эгерде эме кылып жатсаңыз, ушундай врачтар дагы жардам бербей жатса, ушуну ичип көрүңүз. Анан өлкөдө бирөө айтып аткан, тампон дагы кылып көрдүм деп аткан. Бирок биз өзүбүз жасаганыбыз жок. Тампон дагы кылып көрүң, азыраак дозада. Аллах шифасын берсе ушундан берип калаттыр. Зыяны жок да, алып иче бериңиз, ойлонбой ичиңиз. Биз мынабы келгенден бери перерыв менен акчабыз болгондо алып ичип атабыз. Токтотуп койсок дагы зависимость жок да. Ошого үйрөнүп калмай жок. Ошо акча болгондо алып ичип коебуз. Кудайга шүгүр, эч жерибиз оорубайт. Азыр менин тең теңдүү досторумду көрсөм, ал жерим ооруйт, бул жерим ооруйт деп сүйлөп калышат да. Анан кийин ушундан ичсе экен деп кимге эле болсо айтам да. Анан ушул капсуланы алып ичкендер аз эле капсула алышат, мисалы 5 капсула, 10 капсула алып эле жардам бербейди го дешет да. Ол оорулар 10 жылдык, 15-20 жылдык эскирип кеткен ооруларды ушу 1 айда, 2 айда жакшы кылыш кыйын. Аптеканын дарылары тез эле жардам берет, бир жумада дагы жардам берет, бирок убактылуу кайра эле кайталана берет да. Бул ЛФ ошо оорунун причинасын жок кылат да. Аптеканын дарылары убактылуу гана ооруну басат, убактылуу ооруну сезбей калат, убактылуу оору жакшы болуп калат, анан кайра эле кайталана берет да. Биз өзүбүздүн практикабыздан көрүп айтып атабыз. Анан бул ЛФ болсо ошол оорунун түп тамырынан жок кылат. Даже эсиңен чыгып кала турган кылып коет да. Ошо мен көп ооруларым эсимден чыгып калыптыр.